ыйлап алып туруп жашымды арчып алып туруп кайтат. Айсулуу Тыныбекова экөөңөр бир тренердин колунда тарбияланып Чыныкы жашоону мен бияктан көрүп атам. эркен күрөш боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону болуштагы бул Өзүм уборка кылам, үйлөрдү жыйнайм. турмушка качан? Изабеков Нурбек агай биздин главный тренерибиз. Ошо Айсулуунун тренери жана мен да тренерим болдум. Америкага эмнеге келе бердиңиз? Биринчи тепкичи менки азыр UFC'ге чыга алсам деген. Урматтуу достор, Агая штатынан баарыңыздарга салам. Бүгүн менин жанымда Кыргыздын дагы бир сулуу сыймыктануучу кыздардын бири Нестан. Нестан тааныша келсек, Кыргызстандын эркен күрөш боюнча 6 жолку чемпиону экен. Анан дагы белбоо боюнча дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орун, Дагы көптөгөн дүйнөлүк чемпионатта байгелердин ээси экен. Мындайча айтканда чын эле сыймыктануучу кыздардын бири экен. Нестан, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, рахмат эжеке. Жакшымын. Таанышып калганыма кубанычтамын. Биз ушул жерде Нестан менен волейболдо ойнодук. Аябай волейболду да жакшы ойнойт экенсиз. Рахмат. Негизи эле спорт үчүн жаралган кыздардын бири экенсиз, Анан эми өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен да сиз менен көрүшкөнүмө кубанычтамын, таанышып атканыма кубанычтамын негизи. Ооба, мен өзү Таластан болом. Таласта 1987-жылы төрөлгөм. Ошо мугалимдердин үй бүлөсүнөн негизи атам болсо деген атам, чоң атам жана атам, тай атам баардыгы болсо деген күрөшүп келген негизи. Ошо мен ошо кан гени деп коет го, ошо балким ошондон кийин ошол түрткү болуш керек мага негизи. Анан өзү бир айтышы иним күрөшчү негизи. Атам экөө күрөшүп эле ар кайсы нерсени көрсөтө берсе кызыгып карап тура берчүмүн. Анан инимден сурадым, кыздары күрөшүү барбы, каякта бар десе, бир спорт школада бар болуш керек, интернат Шерал Сыдыков атындагы спорт школада бар, ошол жака барып көрсөң депчи. Өзүм эле барып, анан чын эле барсам, ошол жакта кыздар бар экен, 5-6 кыздар машыгат экен күрөш боюнча. Ошол жака барып, бизге биринчи тренер Мискенов Руслан Сырдыбаевич. Абдан жакшы киши, кыракы киши, аябай. Ошол биринчи тренерим, ошонун кол алдында калып, ошо до конца ошонун кол алдында тренировка алдым. Ошондо силер Айсулуу Тыныбекова экөөңөр бир тренердин колунда тарбияланып калган болосуңарбы, Ооба, бизде мындай болуп калат, биринчи тренер болот, жана главный тренер болот негизи. Ошо главный тренерибиз бизге Изабеков Нурбек агай биздин главный тренерибиз. Ошо Айсулуунун тренери жана мен да тренерим болчу. Биз Айсулуу менен чогуу тренировка кылганбыз. И тренерибиз да бир негизи. Күрөштү эмне үчүн тандадыңыз эле? Мен өзүм спортко жакын болчумун, аябай күрөшкүм келчү да ошондой. Аябай ошо атамдын аркасынан ошо күрөшкүм келип, атам болсо чын айтканда инимден бирке надежда көп күтчү да негизичи. Анан мен да күрөшкүм келет деп ошо кызыгып эле өзүм по собственной воле эле барып күрөшүп калдым негизи. Күрөш мага аябай жакчы негизи. Күрөш жашооңуз, Күрөш жашоом мен негизи. Эркен күрөш боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону болуштагы бул деген мүмкүн эмес да. Ал учурларда кимдер дагы сиздин конкуренция катары эсептейт элеңиз? Айсулуулар дагы чыгышты беле? Менден кийин Айсулуу менден кийин келишти негизи. Айсулуу менден кийин келишти. Башында кыздар аз болчу күрөштө негизи. Азыр конкуренция жакшы, азыр кыздар жакшы келатат. Биринчи соревнованием чемпионат Киргизстанда 2-чи место алып калгам, 1 ай эле катышкандан кийин анан эмки жылы анан чемпион болуп баштап, ошо анан 6 жыл подряд чемпион болдум негизи. Анан Америкага кантип келе бердиңиз? Эмнеге келе бердиңиз? Америкага келген себебим, мен чын айтканда, мен Кыргызстанды сүйөм негизи, өзүм. Мен Кыргызстандын патриотумун негизичи. Келечекте мен Кыргызстанга эле барам негизи. Чын айтканда, жашоо шартынан але жок, бияка келип иштеш керек болду. Ошон үчүн Америкага база бердим негизи. Ошондо бул жактан улантып карьераны? Эмне болду карьераңыз? Мен чын айтканда улантып атам. Азыр башында чын айтканда келгенде, мисалы, мен азыр келгениме 5 жыл болду. Башында келгенде кыйын болду негизичи. Башында иштедик, мисалы 2 жыл тынбай баш көтөрбөй иштедик. Бирок 2 жылдын ичинде деле, мисалы, биз спортто калтырган жокпуз негизи. Биз деген документ тапшырдык негизи.
спорт боюнча документ тапшырдык. Андан кийин тренерда болуп иштедик негизи биз. Анан бирок тренердин зарплатасы аз болду, тем более бизде тил да жок болуп калды, жана лайсенс деп коет, разрешение, диплом жок болуп калгандыктан, акчасы аз болгондуктан бизге деген айла жок, кайта өзүбүздүн эски жумушубузга келип. Азыр эмне кылып атасыз? Азыр иштейм дагы, жана тренировка кыламын. Кандай иште жумушта эгерсиз? Мен азыр Филадельфия шаарында жашайм, Филадельфия, штат Пенсильванияда. Аякта болсо деген көбүнчө кыздарга деген уборка кылабыз, ачык айтканда. Өзүм жумушуман качпайм негизи. Кандай сураса ошондой эле жооп берем негизи. Өзүм уборка кылам, үйлөрдү жыйнайм. Ошентип азыр после работы жумуштан кийин тренировкага барам негизи. Тренировканы канча убакытка токтоттуңуз? Башына келгенде бир жылдай токтоттум негизи. 1,5 жылдар токтоттук. Андан кийин уже кайта баштадык. Анткени спорт деген мен түшүндүм да, что спорт бул менин жашоом экен. Менин дальнейшем бул оокатым, жанагы менин кызыгуум, мисалы эң спортсуз менин жашоом кызыксыз болуп калгандай негизичи. 1,5 жыл иштеп, мен спортсуз уже менин жашоом. Элдердин баары Америка келип жумушу кыйын экен деп депрессия болсо, мен болсо спорт тренировка кылбай калдым деп депрессия болчумун да негизи. Андан кийин уже 1,5 жылдан кийин акырындан баштап, анткени кыйын болот, анткени организм көнгөн эмес, жумуш жана тренировка болуп, бир жумада 3 жолу болуп барып акырын организмди көндүрүп, анан азыр Кудай буйруса күнүгө кылам тренировканы. После работы күнүгө кылып турам. Канча саат? 2 сааттан кылып турам негизи. Ооба. Азаматсыз. Колдон келсе көбүрөөк кылайын дейм, бирок деген чын айтканда уже саат таңкы 6-да жумуш башталат, 6-да туруп, как положено 7-де жумуш башталып, кечки 7-ге чейин 6:30 чейин болот, 7-де менин тренировкам башталат. Колдон келиши көбүрөөк кылгым келет, бирок уже энергия уже эме да, жумуштан кийин жок. Сиз эркин күрөш менен баштадыңыз, андан кийин бел боо менен дагы бир канча байгелерди багындырыптырсыз. Азыркы тапта анан ММА боюнча дагы мындай машыгып баштаганыңызды айттыңыз. ММАге канча болду машыгып баштаганыңызга? ММАге катышып атканыма 2 жыл болду негизи. Азыр 2 жыл ММА менен катышам негизи. Анткени бизге бияка келгенде негизи, Америка келгенде дос кызым экөөбүздүн максатыбыз деген ошо ММАге чыгып көрөлү деген максатыбыз бар болчу негизи. Ошол максат менен кармап, алдыда койгон максатыма акырындан жеттим десем болот, Кудай буйруса. Бир жакында ошо апрель айы, ушул жылдын апрель айында биринчи бойду өткөздүм негизи ММА боюнча. Кандай болду? Ийгиликтүү болду. Ийгиликтүү болду. Буйруса уттум негизи. Чын айтканда утканда ошо өзүмдүн стилиме салдым да, күрөшүмө салдым негизи. Күрөшүмө салып уттум. Кудай буйруса экинчи боюм болот негизи. Ошого да даярданып атабыз негизи. Даярдык жакшы эле. Качан экинчи бой? Экинчи бой 7-сентябрда болот, Нью-Джерси штатында болот. Нью-Джерсиге келиңиздер, кыргыздар. Кыргыздын кызын колдойлу, мындай колдоп турган команда, колдоп турган сүрөөн кылып турган башкача экен, аура, Биз кечээ мына волейбол ойногондо дагы ошону сездим да. Сүрөп тургандагы ойногонуң, анан тиги команданы сүрөп тургандагы ойногон ошол башка турбай, ошон мындай мелдештерде сүрөп, колдоп, ошо поддержка берип туруш керек экен. Бир гана биздин колдообуз ошол экен. Анан бата, Бата, туура айтасыз. Мен да биякта досторум бар негизи, тааныштарым, спортсмен, Филада негизи спортсмендер көп жашайт. Почти баары эле тааныйт негизичи. Анан өзүм жакын адамдарым бар, постоянно алар келип турат да негизи. Келип колдоп турушат. Ошо адам бар ошо адамдар болгондо мен өзүм да жакшы сезем негизи. Америкага келгениңизден кийинки сиздин жашооңуз кандай болду? Жакшы эле келиптирсизби? Анан Американын эмесин алсак болот. Эми биз азыр спорт темасында сүйлөшүп аткандан кийин ушул спорт жаатында айта турган эмеңиз бар? Мен Америкага келгеним абдан жакшы болду негизичи. Анткени чыныкы жашоону мен бияктан көрүп атам. Кыргызстанда жүргөндө намного эле жеңил бүт бар. Дома стену помогает деп коет го. Тем более аякта бүт туугандарың бар, поддержка бүт бар негизи. Аяктан кенен сезесиз өзүң. Чыныкы жашоо, битва за выживание негизи Америкада экен да бияктанчы. Бияктан ошо ийгилик жараткан адамдарды аябай сыймыктанам негизи. Анткени бүт кыйынчылыктардын баарынан өтүп чыккандарганчы. Негизи чын айтканда биякта Америка действительно кыйын эле экен да негизи. Кыйын, бүт кыйынчылыктарды өтүп, ошо бирдеке ийгиликтерге жетишсең аябай жакшы экен негизи. Ар бир тоскоолдуктан өткөн сайын мындай бир күрөштү жеңгендей болосуң, Ооба, ошондой тоскоолдуктар көп негизи биякта. Кандай бир кызыктуу окуялар болду?
кыйынчылык күндөр көп эле болду негизи, анткени жетиш керек болду да ийгиликтергечи негизи. Мен биякка жумуштан келип кадимки илам, даже ыйлап алам да эчеке негизи, анткени ушунчалык жумуштан чарчап келесиң. Мен еще иштейм, кыздарды да ташыйм, кайта өзүм да иштеп кыздарды алып келип ошондой жумушта иштейм да негизи, как бригадир да кыздардын. Андан кийин келип үйгө ыйлайм эжеке кадимкичи, анткени чарчап да келем, тренировкага да баргым келет да негизичи. Ыйлап алып туруп, жашымды арчып алып туруп кайта тренировкага кетем. Биз канчалык спорт менен машыгып, канчалык жеңиштерге жетишип, канчалык күчтүү кыздар болсок деле биз ичибизде аялбыз, Ооба эже, ичибизде аялбыз, ооба. Мындай бизди аял киши мактап койсо, бүт баарын дүйнө жүзүн багындыра алганга да даярбыз да негизичи. Биз ошо колубуздан келет негизи, ошо колубуз мүмкүнчүлүктү көптөрүбүз деген колдон кетирип атабыз негизи. Ошо мүмкүнчүлүктү колдонсок, бүт баарын багындырабыз негизичи. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Мен алдыдагы, мен чын айтканда UFC'ге чыккым келет негизи. Жана анын чемпиону болгум келет. Биринчи алдыга максат коюп UFC'ге чыга алсам, Кудай буйруса аман эсен. Андан кийин көрүп алып туруп, анан кийинки максат поиске деп негизи. Биринчи тепкичи менки азыр UFC'ге чыга алсам деген. Жана Валентина Шевченкодай биздин ошо курдашыбыздай ошондой ийгиликтерди жараткым да келет. Жана Кыргызстандын желегин желбиретип, жана бүт дүйнө жүзүнө чыгаргым келет. Жана биздин чыныгы кыргыз кызыбыз деп. Неге дегенде анткени кыргыз кыздарыбызга мотивация да бергим келет да негизи. Анткени биз аябай таланттуу жана аябай күчтүү калк экенбиз негизи. Ооба. Бизден бир көбүнөнүбүздө бир энергия бар, кыргыздарда. Мисалы мен балдарымды ошо Кыргызстанда чоңойткум келет да, эгер чынын айтсам. Анткени Кыргызстандын бир духу бар. Ошол Валентина деле айтып атпайбы? Кыргызстандын духу бар да. Көйдөнүндө жеңилбешим керек, мен жеңишим керек деген ушундай бир ичибизде энергия, дух бар. Мен бир гана сизге азаматсыз демекчимин. Буюрса бардык каалоо тилектериңиз орундалсын. Сизди ошол сиз кайсыл жерден өзүңүздү көргүңүз келсе, ошол жерден көрүңүз, биз сизди колдоп сүрөп гана туралы. Анан турмушка качан? Турмушка буюрса жигитим бар, жигит менен 4 жылдан бери сүйлөшөбүз негизи. Анан ошо алдыдагы биртке ошо 1-2 бой өткөзүп алып, мисалы жакшы ийгиликтер жараткандан кийин анан турмуш куралы деген оюбуз бар негизи. Ошо буюрса турмуш деле жакындап калды негизи. Ийгиликтер. Сиз волейболду дагы сонун ойнойт экенсиз. Сизге да рахмат. Ошо мен да сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Сизди да ар дайым көрүп турабыз, мисалы сиз менен да сыймыктанабыз. Жана кыргыз элиме бүт негизи биртке каалоо тилектерди айткым келет негизи. Биз кыргыз эли аябай таланттуу келет экенбиз негизи. Ошо талантыбызды кое бербей, өркүндөп өнөрөлү. Урматтуу достор, Гүлайым Мурзаева YouTube каналына катталыңыздар. Биздин каналдан Американын бардык штаттарындагы жашаган кыргыздарды, кызыктуу маалыматтарды, акыркы жаңылыктарды көрүп турасыздар. Азыр болсо мына Нестан кыргыздын кадимкидей эле жөнөкөй, сыймыктуу, максаты бийик, сонун кызы. Кезинде Кыргызстанда эркин күрөш боюнча 6 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон экен. Ошондой эле белбоо боюнча дагы дүйнөлүк чемпионатта 3-орунду алыптыр. Бул дагы жөнөкөй эмес. Ошону менен бирге дагы башка дүйнөлүк деңгээлдеги байгелери бар экен. Азыркы тапта Америкада MMA боюнча өзүнүн күчүн сынап машыгып жүрөт. Нестанга ийгиликтерди гана каалайбыз. Кыргыз эли бар болсун, кыргыздын сыймыктуу уул кыздары, биз кыргыздын туусун бийик көтөрөлү.